Салам достор, сиздер менен биргеликте азыр биз магнолия таттуусун жасайбыз. Андан эмесе рецептибиз 1 литр сүт, 1 стакан шекер, 4 кашык un, 1 жумуртка жана 100 грамм сливочный крем. Ошондой эле 1 пакет ванилин жана 170 грамм изилген печенье майдаланган. Бизде ушундай ит жүзүмү бар эле, украшенияга ушундай ит жүзүмү кошобуз. 2 банан казаныбыз даяр кайнатууга. Анда эмесе кеттик. Сүттү куябыз. 1 литр сүттү куюп алдык. Эми болсо 1 стакан шекерди коштук. Андан кийин баягы эле 4 кашык унубузду аралаштырып куюп алабыз. Анан жумуртка. Андан кийин болсо 100 грамм крем. Жакшылап аралаштырабыз. Кайнаганга чейин аралаштырабыз. Кайнады, астын өчүрдүк. Эми болсо ванилин кошуп жатабыз. Жакшылап аралаштырдык. Муну аралаштыргандан кийин сууганга чейин коюп коебуз, ылык болгонго чейин. Ылыганда биз уну таттуубузду жасай берсек болот. Кремибиз ылыды. Эми биринчи болуп печеньени, майдаланган печеньени салдык. Андан кийин соусубузду куйдук. 1 чөмүч. Мына соусубузду койгондан кийин кайрадан печеньени коюп атабыз. Аркасынан болсо банандарыбызды тизип чыгабыз, же болбосо башка мөмө жемиш дагы болот. Клубника. Андан кийин кайрадан соусубузду койдук. Аркасынан кайрадан печеньябызды коштук. Эми мына украшениясыз дагы боло берет. Бул рецепттен 8 стакан таттуу чыкты. Муну муздаткычка 1 саат койгондон кийин жей берсек болот. Таттууңуздар таттуу болсун. Түрк элинин тамак ашы сиздерге кызыктуу болсо, каналыма катталып лайк басыңыздар.